Мен Нарын шаарындагы номер 17 ынтымак балдар бакчасындагы ортоңку тайпанын тарбиячысы Жумалиева Гүлнара. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, күндө жылуулук тартуулайм, саламатсыңарбы балдарым. Балдар, күндү карап, бири-бирибизге жылуулук тартуулап коелучу. Мен бүгүн силерге балдар турмуш тиричилигинде электрдин жардамы менен кандай жабдууларды үй ичинде иштетерибизди, кандай жумуштар жасалаарын жана алардын аттарын силердин тапкычтыгыңар менен таанып билебиз. Тапкыч оюнун ойноо менен мен көрсөткөн электр жабдыктарынын атын атап бергиле. Мен болсо ар бирине урок берейин. Кылачы балдар, бул эмне? Азаматсыңар, бул электр жарыгы. Кеч киргенде жар кетип, жарык кылат үйүңдү, элестете албайсың аңсыз өткөн күнүңдү. Эми тапкылачы балдар, сүрөттө эмнелерди көрүп атасыңар? Азаматсыңар, чаң соргуч, муздаткыч, ütүк, сыналгы. Азаматсыңар, чаң соргучуң зуулдап, муздаткычың зыңылдап, бурап алып сыналгыны отурасың кымылдап. Үтүк менен арубак, үтүктөйсүң кийимиңди, электрдин ишине көөнүң далай сүйүндү. Билдиңби анын кубатын, бүт өлкөгө жетерин, бирок эстей жүргүн, абайлап, өрт да чыгып кетерин. Балдар, көрдүңөрбү? Электрдин жардамы аябай чоң экен. Ар бир техникага жан киргизип, үн чыгарып, адам баласына чоң жардамдары тиет экен. Биз электрдин кубатысыз, техникасыз эч нерсе жасай албайт экенбиз. Үйүбүз да караңгы болот экен. Балдар, силерге бүгүнкү сабак жактыбы? Азаматсыңар. Эми силерге ташмак айтайын. Үйүмдө бир буюм бар, так аткарат жумушун, үстүмдөгү кийимимди коет жасып бырышын. Балдар, окулган ырлардан жаттап жана айтылган ташмактын жообун айтып жибергиле. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө балдар.